азыр эми кумаркана деп атышат. Кумарканада кыргызстандыктар ойнобойт. Эгерде бир кыргызстандык кирип ойной турган болсо, лицензиясы алынат. Анан ошо компания Кыргызстандан чыгарылып кетилет. Малайзияда дагы кумаркана бар. Ал ислам өлкөсү болуп эсептелинет. Мен өзүм барып келгем 2013 жылы урматтуу Махамет Махетбердин чакыруусу менен барып, как раз айт убагында барып, анан ошондо дагы суроо бергем да. Мен суроо берсем айтат, бизден малай ислам динин кармалган кишилер барбайт. Шайтанга азгарылбайт. Келген туристтер барам десе, биз эмне үчүн бөгөт коюшубуз керек деп. Эми азыр ошондой мыйзамдын баарын киргизип атабыз. Бизге эми туризмди өстүргүлө деп атасыңар, өстүрүп атабыз. Бюджетке толтуруу барбы? Биз 2001-жылы киргизгенде 630 миллион сом түшкөн бир жылда. Биз ойлоп атабыз, азыр бир 2 эсе, 3 эсе, балким 4 эсе да көбүрөөк болобу деп. Бул эми парламентте акыркы ставкаларын салык кодексин киргизип атканда сөз парламенттерде болот. Анан өкмөт менен макулдашып астыга жылабыз. Келип конокторду чакырып, алардын көңүлүн алып, ана кайра кетириш керек. Туризм деген ошо да. Туризм деген эмне? Кыргызстанга келип, анан 10 күн көз ачылбай бирдемелердин баарын ичип алып, шайтанга жетелетип кайра кете бергенден көрө ойносун, эс алсын. Биз ошолордун баарына шарт түзүп берели. Ислам динине биз эч кимге каршы чыккан жерибиз жок. Дагы жолу айтып атпайбы? Ислам өлкөлөрүндө деле мындай иш-чаралар бар экен. Биздин балдарыбыз ушуга аскарылбасын деп, биздин жарандар аскарылбасын деп, биз ошолордун баардык катуу бөгөт коюп атабыз.